İslam медицинасы абсолюттук же таапчылык жөнөкөйлүгү пайдаланууга бардыгына ыңгайлуу, бардык ооруларга шифа. İslam медицинаға эч да медицина окшошпойт. Assalamu alaikum görүүчүлөр. Фармацевтика илиминин кандидаты, Сеннамет медициналык борборунун уюштуруучу жана жетекчиси мен Шайлабек Уркунбаев. Бүгүн мен силерге ислам медицинасынын 5 өзгөчөлүгүн айтып берем. Биринчиси, ислам медицинасы абсолюттук пайдалуу. Анткени ал Аллахтан. Бул Куран. Куран имандууларга шифа деген Аллахтан. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга вахи түзүп, Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям алып келген медицина, таапчылык. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканы бул вахи, бул абсолюттук чындык. Мисалы, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан адамдын денесинде 360 мүчө бар. Мына бүгүнкү күнү окумуштуулар далилдеп атат, 359 эмес, же 361 эмес, накта 360 мүчө бар экенин ал окуганды билбеген, сабатты жок, жазганды билбеген пайгамбарыбыз каяктан билди? Ал вахи Аллахтан. Жана экинчи өзгөчөлүгү. Бул медицина же таапчылык жөнөкөйлүгү, жолбосо такыр зыянсыздыгы менен өзгөчөлөнөт. Бул жөнөкөйлүгү Куранды жөнөкөй бардыгы угуу менен шифа таап атат. Жана табигый жаратылыштан алынган нукра, таза чөптүн тамырларынан жасалган дары-дармек менен дарыланып атат. Зыянсыз жада калса пайдалуу. Мына Куранда бал тууралуу келет, шифа деп. Румман, анар тууралуу келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тилмин жөнүндө айтып кетти. Мына ушуларды алып көрө турган болсок, кандай керемет, шифа жана зыяны жок. Жана үчүнчү өзгөчөлүгү. Бул үчүнчү өзгөчөлүгү жөнөкөй, пайдаланууга бардыгына ыңгайлуу өзгөчөлүгү. Ар бир адам Куран окуп үйрөнсө болот. Ар бир адам өзүнө дуа кылып шифа тапса болот. Ар бир адам жөнөкөй эле бул жанагы балды жана чөптөн жасалган пайгамбардын хадисинен келген чөп-чарларды эң авалда өзү пайдаланып шифа таап берсе, изилденсе, ар бир адамга жөнөкөй. Ушунусу менен өзгөчөлөнөт. Жана төртүнчүсү бул медицина таапчылык, ислам таапчылыгы, жолбосо пайгамбардан келген таапчылык бардык ооруларга шифа. Бул ислам медицинасы бөлөк бир органды гана карабайт, бул бүтүндөй ички жана сырткы абалын, руханий жана дене абалын тегиз карап дарылаган таапчылык. Холистикалык же холистический булга мамиле буруу, дененин бардыгын толук кароо менен өзгөчөлөнөт. Жана бешинчиси, бул окшошу жок. Индиядан чыгабы, Тибеттен чыгабы дарылануу, каяктан чыкпасын, бул ислам медицинага эч да медицина окшошпойт. Бесподобный деп айтылат. Мисалы, мен айтып кетем, дем салып атканда бир 30-40 адам, оору адамдар бейтап отурганда мен айтам, биздин Сеннамет клиникасында клиника жок деп айтып келем. Эми сиздер айтарсыздар, о, клиника Европа, Америкадагы канча деген гектарды элеген, миң деген дарыгерлер иштеген клиникалар бар дейсиңер. Кардиология, онкология деген, ал өзгөчө бир дартты гана караган клиникалар. Ал эми бизде келип дағланғанға шифа издеп келгендер, жүрегі де ооруган, төрөбөй калгандар, психикасы начарланган, урология жагынан бала болобу, аял болобу, чоң болобу, кичинекей болобу келип алып бизден шифа тапкандарды мына бүгүнкү күнү биз далилдеп силерге жеткирип отурабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Көптөгөн бейтаптар аягып жакшы пикирлерин, батасын берип кетип атат. Ушунусу менен өзгөчөлүк биз бөлбөй бардыгын чогуу караган мына ислам медицинасын алып чыгуунун аркасында жана биздин бүгүнкү күнү медицина менен айкаштырып мына ооруларга жардам берүү аркасында иштеп жатабыз. Кайрылгыла, жардам беребиз. Биздин сайтыбызга, баракчалыбызга киргиле. Ал жерден катталгыла. Пикириңерди таштагыла, башкалар менен бөлүшүп койгула. Бергиле суроолорду биз силерге сурооңорго бардыгына жооп беребиз. Сөзсүз түрдө жооп беребиз. Кийинки жолугушканча, ассаламу алейкум рахматуллахи.